Эфирде Жума жаңылыктар маалымат аналитикалык программасы. Студияда мен Сыймык Барманов. Саламатсыздарбы? Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусундагы салтка айланган Мурас достук турниринин тайпалык оюндары орун алды. Оюндар өткөн жолкудай эле эки локацияда Газпром балдарга ден соолукту чыңдоо комплексинде жана Кожомкул атындагы спорт ордосунда өткөрүлөт. Достук турниринде 16 команда 4 тайпага бөлүнгөн. А тайпасы президенттин командасы, Фемида өнөр журналисттер, Б тайпасы билим, жогорку кеңеш, ден соолук аймактар, С тайпасы спорттук федерациялар, бизнес, ыйман, достук, Д тайпасы коопсуздук, алга, банктар, спорт жылдыздары. Тайпалык аптанын алкагында командалар 3 турдук беттештерди өткөрүп, жыйынтыгында эң көп упай топтогон 2 команда кийинки баскычка өтөт. Сергек жашоого үндөгөн бул спорттук турнир Кыргыз футбол союзу жана президенттин администрациясы тарабынан уюштурулган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында бир катар өндүрүш ишканаларынын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Анда Акылбек Жапаров Кемин районундагы Теректаш жоопкерчилиги чектелген коомунун цемент заводунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Жаңы Заманбап цемент заводун курууга Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду менен Теректаш жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосундагы 25 миллион долларлык келишимге кол коюлду. Жаңы заводдун ишке кириши менен салык төлөмдөрүнүн суммасы жылына 700-800 миллион сомго жетип, жумуш орундарынын саны 650 болот. Ал эми Кыргызстан менен Россия жана Евразиялык эл аралык биримдикке кирген мамлекеттердин ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү жылына 8 миллион доллардан ашуун болору күтүлүүдө. Андан соң Токмок шаарындагы Борбор Азия тамеки жоопкерчилиги чектелген коомунун тамеки заводунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Курулуш ишин кийинки жылдын жаз мезгилинде бүтүрүү пландалууда. Заводдо өндүрүлгөн продукция негизинен экспортко чыгат. 2000 жумушчунун басымдуусу жергиликтүү жашоочулар болору айтылды. Ошондой эле Ысык Ата районундагы Асыл Таш плюс жоопкерчилиги чектелген коомунун керамика плиталарды чыгаруучу заводунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Учурда курулуш ишине 120 адам жумушка тартылган. Ал эми завод ишке киргенден тартып 220 адам жумуш менен камсыз болот жана жылына 3 миллион квадрат метр плиталарды чыгарат. Долборду ишке ашырууга Кыргыз Орус өнүктүрүү фондусу 25 миллион доллар бөлгөн. Курулуш иштеринин жүрүшү менен жеринде таанышып чыккан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекетке инвестиция салууга кызыктар инвесторлор менен иш алып барууга мамлекет ар дайым колдоо көрсөтөөрүн жана даяр экенин билдирди. Аяктап бараткан апта ичинде президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов 2023 жылдын 11 айында облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүндө жетишилген ийгиликтер, алдыда алгылыктуу аракеттер боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн пресс-конференция өткөрдү. Анда журналисттер тарабынан облус башчысына 1000 орундуу тигүү фабрикасынын курулушу, Актөбө айылындагы кант заводунун абалы, Талас шаарындагы салынган жолдордун сапаты боюнча суроолор берилди. Сөз кабарчыбызда. Алгач президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов облустун өнүгүүсүндөгү ушул жылдагы аткарылган иштер тууралуу кеңири маалымат берди. Бүгүнкү күндө Талас облусунда 52 объектиде курулуш иштери жүрүүдө. Аристин колдоосу аркылуу 27 долбоор ишке ашкан. Өлкө боюнча 100 мектептин курулушу башталып, анын 8 мектеби Талас облусунда. Учурда облус боюнча 15 авариялык абалдагы мектептер бар. Садыр Нуркожоевдун тапшырмасынын негизинде республика боюнча 100 мектеп курулуп аткандыгын баарыңыздарга маалым. Ушул күнгө чейин 3 мектеп ишке берилди. Бул Талас районундагы Балбал орто мектеби, Арал айылындагы Касыпкул Нанаев атындагы 450 орундуу орто мектеп, мындан тышкары Манас районундагы Үч Коргон айылындагы 150 орто мектеби ишке берилди. Калган 5 мектептин курулуш иштери жүрүп жатат. Быйыл алыс аймактардагы жолдорго өзгөчө көңүл бурулуп, президенттин фондусунан 210 миллион сом каражат бөлүнүп, Талас облусундагы жолдор жаңыртылууда. 7 компания менен келишимдер түзүлүп, бүгүнкү күндө 19 көчөнүн 22,5 километри асфальтталып бүттү. Ошондой эле мындан тышкары область боюнча башка Талас шаарынын башка райондордо 14 километр жол асфальтталып бүттү. Муну менен катар Бакай Ата районунун Агдөө айылында эл аралык маанидеги Суу Самыр Талас Тарас автожолунда
Япониянын JICA эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосу менен көпүрө салынууда. Бул долбоордун жалпы наркы 16 миллион 200 миң АКШ долларын түзөт. Бүгүнкү күндө 77% жумуш аткарылып бүттү. Ал эми ишке берүү мөөнөтү 24-жылдын июль айдарына пландаштырылган. 11 ай аралыгында облус ичинде аткарылган жумуштар боюнча маалымат угулган соң, массалык маалымат өкүлдөрү тарабынан бир катар суроолор облус башчысына берилди. Алардын ичинен 1000 орундуу тигүү фабрикасына абалы, калкты жумуш орду менен камсыз кылуудагы ишканалар тууралуу. Талас шаарында тигүү фабрикасы курулат деп атпайбы? Ошол эмне болду ошо? Курулбай бүтпөй калдыбы? Долбоору 80 миллион деп башталган. Бул боюнча келишими түзүлгөн. Ника Кейджи деген фирма менен келишим түзүлгөн. Бирок ал ошол келишимде талаптары бузулгандыгы аныкталып, ошондой эле жана мамлекеттик тийиштүү ишканасы тарабынан экспертиза жүргүзүлүп, мамлекетке 5 миллион 200 миң сом зыян келгени аныкталып, өзүңүздөр билгендей кылмыш козголгон. Бул боюнча тийиштүү кызмат адамдары жокко тартылган. Областтын жетекчилиги, шаардын жетекчилиги, ошондой эле Ника Кейджинин ошол жетекчилери да жокко тартылып, бирок зыянды толугу менен төлөп бергендигине байланыштуу кылмыш кыскартылган. Азыр ошол кыскартуу токтомдорун биз алганбыз. Мамлекеттик экспертизанын да корутундусун алганбыз. Ошол боюнча азыр өнүктүр фонду тиешелүү иштерди жүргүзүп атат. Эми ошол корутундун негизинде кайрадан ошол жаңыдан проекти түзүлүп ишке ашырылат да бул боюнча. Актөбөдөгү кант заводу боюнча бүгүнкү күндө иштер кандай? Мындай бир чакан өндүрүштү ишке киргизүү аракети кандай деңгээлде бүгүнкү күндө? Чаткалбаев Алымбек деген ошол жеке менчикке бул сатып алган кант заводу. Ошондой эле жанагы чипс заводун да ал киши сатып алган экен. Ал менен мен жолугуп сүйлөшкөм. Бул өзү фонддон, Альянс алтын фондунан да ошол заводду иштетүү боюнча акча каражаттары жетишсиз болгондуктан 30 миллион сом кайтарымдуу түрдө кредит алган экен да. Бүгүнкү күндө ошол азыр кант заводун иштетип жатат, бирок чипс заводун иштеткенге каражаттары жетпей жаткандыгы жөнүндө дагы кредит алам деп мындай өзү билдирип кеткен да. Мамлекеттик кызматкерлер үчүн курула турган ипотекалык турак жайды каржылоо жана жер аянты аныкталып жаткандыгы билдирди. Чындыгында эле бизде ошо Талас областында мамлекеттик кызматкерлерге турак жай куруу боюнча, ипотекалык турак жай куруу боюнча аракеттер барбы? Жалпы 235 миллион сом акча каражатын караганбыз. Дагы 55 миллион сом акча каражатын бөлүш керек. Анткени ошол 9 этаждуу үйдү салыш үчүн ар бир үй 54 квартирадан турат. Ошондо 108 квартиралуу батирлүү үйдү салганга ошол 290 миллион сомдой акча каражат керектелет экен. Ал Талас шаарында коргоо министрлигине тиешелүү жерди табып, алар коргоо министрлиги менен сүйлөшкөнбүз. Алар жерди кайра мэриянын балансына өткөрүп берүүгө макулдугун берип, азыр июль айынан баштап ошо трансформация иштери жүрүп атат. Азыр өзүңүздөр билгендей бул трансформация иштери да бардык мамлекеттик органдардан, экспертизалардан өтүп, анан ошол трансформациялоо маселеси узакка созулуп кеткенине байланыштуу ушул биз үйдү баштай элекпиз да. Мамлекеттик ипотекалык компания бар, алар менен договор түзөбүз. Алар 25 жылга кайтарымдуу кылып келишимдерин түзүлөт. Ал эми сала турган бул президенттин иш башкармалыгынын алдындагы курулуш аттодан ушул курулуш компаниясы салат да. Анан ошонун негизинде ипотекалык компания аркылуу үйлөр мамлекет кызматкерлерге берилет. Талас шаарындагы эң туризм мейманканасы боюнча бул ушу өкүлчүлүктүн балансында деп атканда, бунун абалы кандай учурда кайрадан буну ремонттоп ишке киргизсе болобу? Расмий түрдө мамлекеттик резиденция деп айтылат экен. Бул биздин баланста турат. Буга чейин кылмыш да козголуп, ошол резиденциянын директору сот кылмыш жоопкерчилигине тартылып, кылмышы сотко кеткен экен. Андан тышкары ошол жерде эмеректерин талап тонол кондугу боюнча да, кароосуз калгандыгы боюнча да доо арыз берилип,
акча каражаттары өндүрүлгөн экен. Азыр биз ошол жана жеке өнөктөштүктүн алкагында келишимдерди түзүп атабыз. Ошол азыр ишкананы, ошол резиденцияны иштетебиз деген ишкерлер бар. Жыл жыйынтыкталар маалда облус башчысы Нурлан Дардановдун Талас облусун өнүктүрүү үчүн жасаган иштери боюнча маалыматтык жыйын 1 саатка созулуп, журналисттер өздөрү кызыккан суроолорун беришти. Ал эми жалпыга маалымдоо каражаттары менен президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү биргеликте иш алып барып аткарылган аракеттерди коомчулукка туура чагылдыруу үчүн ишти мындан да жакшыртуу жагдайы белгиленди. Бегайма Сымбаева, Чыңгыз Бокошов, Мелис Элебесов, Талас шаары. Өлкөдө ар бир жаран жана мамлекеттик кызматкер коррупцияга каршы күрөшүүгө милдеттүү. Дал ушул максатта Талас шаардык прокуратурасы Талас медициналык колледжинин студенттери менен жолугушту. Талас шаардык прокуратурасынын кызматкерлери менен болгон жолугушууда студенттер жемкорлук менен күрөшүүдө кандай көмөк көрсөтсө боло тургандыгы туурасында маалымат алышты. Иш-чара 9 декабрь эл аралык коррупцияга каршы күрөшүү күнүнүн алкагында оштурулду. Жолугушууда студенттерге жемкорлуктун түрлөрү жана кандай аракеттер коррупциялык элементтер болуп эсептелери туурасында маалымат берилди. Ошондой эле Талас шаарынын прокурорунун орун басары Айбек Шадиев жемкорлук менен күрөшүүгө кайдыгер болбоого чакырды. Ошондой эле жолугушуулар Талас шаарындагы орто мектептерде да жүрүүдө. 9 декабрь эл аралык коррупцияга каршы күрөшүү күнү деп 2003 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынган. Ал эми 2012 жылдын 8 августунда Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамы кабыл алынган. Коррупция менен күрөшүүдө көмөк көрсөткөн адамдар мамлекет тарабынан коргоого алынат жана мамлекет анын корголушуна кепилдик берет. Тилекке каршы коррупциянын келечеги жок да. Ал үчүн мындай көптөр мындай кабыл алат. Коррупция десе бул кызмат адамдары деп. Ооба, мен алдан эч туура кызмат адамдар. Бирок биринчи жол берген коррупция менен күрөшүү эмне кыз? Эки тарап кызыктар да. Ошон үчүн ачык кыйын. Берип аткан адам эч кимге айтпайт да. Сен ал өзүнүн ишин бүтүрүш керек, туура. Берип аткан адам барат, акчасын берет, кызын же баласын окууга киргизиш керек. Ал тиешелүү органдарга кайрылбайт. Алып аткан адам ал материалдык жактан кызыктар. Эки тарап кызыктар, кылмыш менен күрөшүш, коррупция менен пара алуу, пара берүү беренелери боюнча эки тарап кызыктар болгондуктан бир тарап арыз жазмайынча ал кылмыштын бетин ачыш оорураак болот. Манас жоңганын кыргыздын ири эпосы болбостон бүтүн кыргыз мурасынын бермети, кыргыз тилинин жана дилинин мурасы. Манас эпосын сактоо жана жайылтуу максатында 2015 жылдан тартып Манас эпосу күнү белгиленип келет. Бул күндүн алкагында мектеп окуучулары арасында Манас айтуу таймашы өткөрүлдү. Таймашка облустагы мыкты Манас айткан окуучулар катышты. Иш-чаранын алкагында Семетечи Сейдана спектакли коюлду. Манас күнүнө арналган иш-чара алгач улуттук Манас Ордо комплексинде башталды. Анда окуучулардын Манас айтуу таймашы өткөрүлүп, алардын айтуу чеберчилиги, окуяны баяндоосу бааланды. Манас айтуу таймашына 1-класстан 11-класска чейинки мектеп окуучулары катышты. Манасчылардын айтуучулук өнөрүн белгилүү манасчылар жана маданияттын мыкты кызматкери Намазбек Шеркуловдор өз сынынан өткөрүштү. Райондордон тандалып келген жалпы область боюнча 48 бала катышып жатат. Манасчыларга бул биринчиден кыраатына карап, үнүнүн, экинчи окуянын баяндап айтып берүү, төртүнчүдөн баланын аткаруучу чеберчилигине карайбыз. Кудай буюрса арасынан чымыны бар, Манас касиети дарып жүргөн мыкты манаштарды тандап алабыз. Иш-чара мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Манас эпосунун 3 жылдыгын ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында өткөрүлүүдө. Манас 3 жылдыгын терең изилдеп чыгуу, эл арасына кеңири жайылтуу, өзгөчө жаш муундарга таркатуу деген биздин алдыбызда чоң милдет бар. Анан манасчылар аябай көп экен, бизди кубандырганы, Манас менен оозанган, Манасты сүйгөн, өзгөчө ошол Манас эпосун айтып, Семетей, Сейтек 3 жылдыктерине чейин айткан балдар, улан кыздарыбыз көп экен. Алардын арасында бар тубаса таланттар да бар экен. Кийин өзү шыктанып Манас айтып жүргөн, ар кандай кароосуна катышкан улан кыздарыбыз бар экен. Жашын чектеген эмеспиз.
1 класстан 11 класска чейин окуучулар катышкан. Азыр ошол алдыга озуп, кароо сынактардан жеңген окуучулардын баардыгы бул жерге келишти. Манас эпосун баяндаган манасчылык өнөрдү аздектеп, жаңыдан өсүп келе жаткан жаш манасчыларды колдоо иретинде Таласта манасчылар мектеби негизделген. Аталган мектеп Манас театры алдында түзүлүп, жаш манасчыларды окутуп жатат. Биз ошол нарында болсо мындай көп чыгармачылыкка алыс болуп калат экенбиз. Ошондуктан ошо Кулмат агайыбыз ушул Таласка келип манасчылардын мектебине өзү атайын ачып, башот менен кирип, түшүнбөгөн жерлерди ошол Кулмат агайыбыздан сурап, бул жер кандай болот деп сураганда Кулмат агайыбыз келип өзү ошол китепти ачып, карап, биз менен барлар. Манас эпосунун күнүн белгилөөнүн алкагында Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын кызматкерлери тарабынан Семет Эйчи Сейдана спектакли коюлду. Чыгарманын башкы каарманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алмагүл Алсейитовага президенттин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн ыраазычылык каты жана 20 000 сом акчалай сыйлыгы тапшырылды. Миң мертебе ыраазымын. Бүгүнкү күнүбүздү баарыбыз куттуктайм, баарыбызды. Биздин келечек моундар Манасты унутпай, Манасты кеңири жайылтып, дайыма биз аткарып турганга, элге көрсөтүп турганга, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү дайыма аянбай көрсөтүп туралы. Элибиз, журтубуз менен аман эсен бололу. Бар болуңуздар. Манас атабыздын арбаа колдосун, Кудайым колдосун. Баарыбыз дайыма Манас атабыздын ураанын чакырып жүрө берели. Ошондой эле жаш манасчыларга президенттин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жана Манас театрынын сыйлыктары тапшырылды. Мен Айтматов районунан келдим. Осмонов мектеби 8 классында окуймун. Маган Манас айтуунун жаккандын себеби, мен Манасты айтканда мындай өзүм жакшы дем алып, Манас атабыздын немесин колдоп, мындай өзүм жакшы сезип калдым да. Мен эч бир кружокко деле катышпайм. Баары бир ошо Манас айтканды Табылдиева Бактыл эжеке мени үйрөтүп эметкенде мен Манасты өзүм 7 классыман айтам да. Өлкөдө 2015 жылдан тарта 4 декабрь Манас эпосунун күнүн белгилөө чечими кабыл алынган. Бул күндү белгилөө Маданият, Маалымат жана Туризм министрлигинин, ошондой эле өлкө парламентинин демилгеси аркылуу кабыл алынган. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Одурбек уулу, Талас облусу. Жыл жыйынтыкталар маалда Таластагы дене тарбия мугалимдери жана машык туруучулары сыйланышты. Дене боо жактан даярдоо боюнча нормативдик талаптардын 8 баскычтагы алтын төш белгиси Тилек Чиркеевке жана дагы башка машык туруучуларга айгарылды. Негизи ар 2 жылда атайын нормативдик талапка ылайык дене тарбия сабагынан берген мугалимдер сынак тапшырышат. Бул жолку сынакта мугалимдер ийгиликтүү өтүшкөн. Жалпы 100дөн ашык машык туруучу жана мугалимдерге атайын төш белгилер тапшырылып, айрым облустагы спорт тармагындагы кемчиликтер айтылды. Бул президенттин указы менен чыккан мелдештер. Бул илгерки Союз убагында ГТО нормативи болуп эсептелет. Бизде айтып кеткендей жетекчилер тапшырышпайт да көп мекеме уюмдар. Бул негизги спортко тиешелүү жана билим берүүгө тиешелүү гана мекемелер тапшырышып, мына азыркы булардан кийин мектеп окуучулары бар. Жакын карада алардын да значоктору келди. Биринчи шаардыкы бүттү, Талас шаарыныкын жакын карада Талас шаарынын балдарына окуучулар. Ал эми азыр аяктап бараткан аптада болуп өткөн окуяларды камтыган апта хроникасы менен таанышып алыңыздар. 4 декабрь дүйшөмбү. Бул күнү Таласка 2 күндүк иш сапар менен билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева келди. Иш сапардын алгачкы күнү министр Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери жана жалпы мугалимдер менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн укту. Иш сапардын 2 күнү Бакаят районунда уланды. Министр райондогу Чалдабар жатак мектеп интернаттын окуучулары менен жергиликтүү жашоочулар менен жолугуп, интернаттын мындан аркы тагдыры тууралуу элдин пикирин укту. Мындан тышкары Боотерек айылындагы Сатыбеков атындагы орто мектебиндеги мугалимдер менен да жолугушту.
5 декабрь шейшемби. Бул күнү Талас облусунда укуктук жардам акциясы уланды. Жарандарга акысыз юридикалык жардам берүү иш-чарасы шаардагы Globus супермаркетинде өттү. Анда укуктары бузулган жарандар атайын адистерде маалымат алышты. Мындай укуктук жардам декадасы 10 декабрга чейин улантылат. 6 декабрь шаршемби. Бул күнү президенттин Талас областындагы өкүлү Нурлан Дарданов Талас облусундагы жалпы массалык маалымат кызматкерлерине атайын пресс-конференция өттү. Анда жыл башынан бери облус аймагында аткарылган иштер, жетишилген ийгиликтер боюнча маалымат берди. Пресс-конференция учурунда журналисттер тарабынан облус башчысы Нурлан Дардановго 1000 орундуу тигүү фабрикасынын мындан аркабалы, кызылчаны кайра иштеткен ишкана жана Талас шаарындагы жасалып жаткан жолдор, ошондой эле интурист мейманканасы тууралуу бир катар суроолор берилип, жооптор алынды. 7 декабрь бейшемби. Бул күнү Талас облустук балдар китепканасында USAID-тин окуу керемет долбоордун негизинде авторлордун китеп кербени аттуу иш-чарасы белгиленди. Бул иш-чара жаш окурмандарга багытталган. Ага балдар китептеринин авторлору катышты. Кербен 12 декабрь залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө жана улуттук адабият күнүнө карата уюштурулган. USAID-тин окуу керемет долбоору Талас облусундагы мектептердин 80% менен иш алып барып, ар кандай окуу китептери менен камсыз кылып турат. Бул күнкү авторлордун китеп кербени иш-чарасы Талас району жана Талас шаарындагы орто мектептерде өттү. Башталгыч класстын окуучулары үчүн кызыктуу китептер белекке берилди. 8 декабрь жума. Бул күнү 8 декабрда Кыргызстанда радио жана телевидение кызматкерлеринин кесиптик майрамы 1958 жылы Бишкек студиясы 194 метр бийиктиктеги телемунара аркылуу ишке кирип, ушул күнү Кыргыз телевидениесинин алгачкы берүү эфирге чыккан. Андан бери туура 65 жыл өтүп, Кыргыз телекөрсөтүү тармагы замандын талабына ылайык инновациялык технологияларды колдонуу менен сапаттуу берүүлөрдү даярдап эфирге чыгарууда. Анын катарында улуттук телерадио корпорациясынын курамындагы Талас облустук телерадио кызматкерлери облус аймагындагы жаңылыктарды коомчулуктун үнүн көгүлтүр экран аркылуу калктын калың катмарына жеткирип келет. Сиздер апта хроникасы менен тааныштыңыздар. Ошону менен жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасын жыйынтыктайбыз. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, аман болуңуздар.